Мгм. Так, бизде эфир өчүп кайра күйдү. Мага Диреке бирөө чалды окшойт, ошондон катып калды. Диреке мага звоноктор постоянный, көп ушундай нерселер келип турат. Так, угулуп атабыз силерге, угулуп атабы айымдар, давайте мага запрос таштаңыздар. Мен бул эфирде, түз эфирге чыгып, 1-ден 9-га чейин миссияларды айтып бердим, Ким эфирге башынан кирбесе, можете обратно зайти. Миссиялар жөнүндө толук айтып бердим. Так, мага эфирге запрос таштаган айымдар дагы көп экен. Так, мага запрос таштаңыздар. Звук пропал, дейт. Меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюс койгулачы. Угулуп жатамбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Атыңыз ким? Айтурган атым. Каяктан чыгып атасыз? Бишкектен эле. Эмне иш кыласыз? Повармын. Классно. Повар на выездсизби? Мен Таласта ошондой болчумун, анан Бишкекке көчүп келдик. Эми баштайт го биякта эми. Бишкекке кандай квартирага көчүп келип эми повар на выезд болуп иштейин деп атасызбы? Буйруса эми иштейбиз. Временно или көпкө келдиңизби? Көпкө эле келдик, болду, общий эле келдик. Таластан. Жакшы, жакшы. Туулган күнүңүз, запросуңуз эмнеде? Угулган жок сизди. 02-07-1994. 02-07-1994, Запросуңуз эмнеде? Запросум жалкоомун. Жалкоомун, анан эме боло берет. Баарын эле макул болуп, өзүмдүкү эч нерсе болбой эле ушундай болуп атат да азыркы времяда. Анан миссиямды билгим келип аткан, анан миссия 5тер вообще жок дейт, а мен вообще жок деп айтпайм да, мындай дайым эле макул ооба деп эле адам көңүлүн ойлой берем да, таң кала берем да, эмнеге андай деп 5. Может, же келе элек миссия? Азыр мен сизге бир запрос деп суроо берсем, сиз айттыңыз да, мындай да, эми сиздин азыр ответтериңизди анализ кылалы да, карасаңыз сиз айттыңыз. Мен запросум жалкоомун, адамдарга жок дей албайм деп атасыз да. Конечно, жок дей албайсыз. Сиз двойкасыз да. Сиз баарына жок деп айта албайсыз. Сиз эч кимге жок дей албайсыз. Сиз баарына макул боло бересиз. Потому что мамилени эч ким менен үзгүңүз келбейт. Өзүңүздү эч качан тандай албайсыз. Сиз еще миссияңызга не вступили. Мен эмне үчүн миссия 5 жок деп айтат деп атам деген, болбойт деп айтат ал. Болбойт, жок, болбойт. Мисалы үчүн, давай бизнес баштайбыз, мону кылабыз десе, жок, болбойт дейт сразу. Болбойт. Эки миссия, сиз еще двойкасыз, сомнение постоянно. Жок, колман келбейт, мен кыла албайм, жок. Анан сизге мисалы үчүн бир суроо берип коюп туруп 3 күн коюш керек да, жөн элечи чечим чыгар депчи. 3 күн сиз кечке денеңиз менен кошо чечим чыгаргыча кеп ойлонуп чечим чыгара албайсыз. 3 күн жөн эле коюп коюш керек. Бирок 3 күндөн кийин сиз уже дергать этиш керек. Давай, ответ бергениң деп. Потому что сиз көп анализге кирип кетсеңиз кечке жоголосуз. Чечим чыгарыш сизге оор, сомнение постоянно, депрессияга кирип кетесиз, психологияга сиз жакынсыз, мамиле адамдар менен мамиле өзүңүз келбейт. Сиз үчүн өтө маанилүү да. Бирөө менен ушуп кетсеңиз эле страдать этишиңиз мүмкүн. Ушуп кетип, ошо урушкуңуз келбейт да, ошон үчүн жок дебейсиз. Ошон үчүн жок деп айта албайсыз да. Ошо. Сизге сиздин акчаңыз жок экен, бирок действие кылсаңыз, анализ включать этсеңиз, көп акча келчү линияларыңыз бар экен. Сизге акчага бир эле шаг жетишпейт экен. Бул аракет и действие дароо.
ошо жалкоомун деп өтүңүз, ошондон кетишиңиз керек. Ошондон кетип действие кылсаңыз, сразу действияларды жасап, а сиз энергияңызды сомненияга кетирип атпайсызбы? Болобу, болбойбу деп чечим чыгара албайсыз. Мисалы үчүн мен бирмин да, бирдин жанына ийгиликке жетет эки. Эки бирди эмне кылса ошону жетет. Мисалы үчүн мен азыр нейросеть курс сатып алдым 25 миңге. Дагы бир именно гинекология тарабында да курс сатып алдым. Мисалы үчүн азыр мен 400 миңдик насаачылык окуп атамын. Даң 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 бир ушундай да тарс кетет, даң 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 чечим чыгарат. А эки деп отургуча жылдар, айлар өтө берет, убактысын өткөрөт, мүмкүнчүлүгүн өткөрөт. Болобу, болбойбу деп атып, көп сомненияга эле өзүнүн энергиясын коротуп коет да. Плюс сиз еще миссияңыз 5 болуп атат, вы будете терять постоянно назад, доход кетишиңиз мүмкүн, эмоция калтырышыңыз мүмкүн. Өзүңүздү эмес, адамдарга жардам берем деп өзүңүздү экинчи орунга коесуз да. То есть вам нужно учиться как единичка выбирать себя, культивировать свое эго. Өзүңүздү тандап, өзүңүздү жылдыз кылып, өзүңүздү чыгарганды үйрөнүшүңүз керек. Ошол нерсе сизге жетишпейт. Ошон үчүн экиге айтылган сөз бар. Бирдин жанына бар дагы достошкунуң, ошол эмне кылса, ошону тура, ошол эмнени айтса, ошону жаза, ошондо ийгиликке жетесиң. Бирдин жанына барып эле аркасынан жүрсөң, ийгиликке жетесиң деген сөз бар. Это касается двоек. Вот. Потому что вы очень послушная. Когда надо, вот эмне бар экен да, сизгечи көп ошо эмеге энергияңызды алдырып коет экенсиз. Вот, миссияңыз, предназначениеңиз это служение людям у вас, товарный бизнес, элдерге кызмат кылуу сферасы, элдерге пайдалуу, еще кызмат кылуу сферасында предназначениеңиз ошол тарапта. Анан я вам рекомендую ошол акча булактарын анализдөө, потому что сиз келген акчаны кайра эле коротуп койчу жайыңыз бар экен. Вам нужно учиться контролдоп акчаны башкаруу системасын, потому что сиз акча таап действие кылганда дагы кайра акчаңызды ошончолук агызасыз да, мындайча айтканда, деньги в унитаз кылышыңыз мүмкүн, сливаете деньги, чачасыз. А вам нужно учиться это приумножать и сохранять, и действовать, делать результат хороший. Вот. Это вот самый главный фактор у вас. Анан, если сиз повар болсоңуз, ушул нерсе менен кетиңиз. Атыңыз 5 экен сиздики еще, масштаб, миссия. Поварлык кызматта деле, мисалы үчүн, сиз поварлык кылып, инстаграмыңызды упаковка кылып, инстаграмдан жылдыз болуп чыгышыңыз керек, бирлердей болуп. Мына мен мисалы үчүн бирлерди байкасаңар, жылдыз болуусу керек. Ырчылардын көбүнүн баары бир сахна адамдары. Бирлери инстаграмдан жылдыз болуп, блогер болуп, жылдыз боло берет. Или мен туулган күнүмдө эле көрсөңүздөр, жылдыздардагыдай туулган күн өткөрөм. Бул менин болгон данностим, каалоом. Артист көйнөк кийип, яркий көйнөктөрдү кийип, мен андан уялбайм. Элестетиңиз, жанымда мобилографым двойка, 2 мобилографым бар, экөө тең двойка. Алар болсо, как вы не стесняетесь одевать такое яркое платье, дешет, да? То есть скромность, спокойность, сүйлөгөндөрү да акырын сүйлөшөт. Поэтому почему там я беру мобилографов двоек, потому что алар послушные. Понимаете? Мне с ними хорошо работать. Мне с ними хорошо работать. Бир асманга мынтип учуп баратканда эки мынтип жерге алып келип турат. Понимание. Бирде түшүнүк, пониманияга келиш үчүн экилер менен да иштешкенде жакшы результат чыгат. Вот, ваша задача действовать. Сиз мисалы үчүн карасаңыз, мына Бишкекке келдиңиз, сиздин запрос азыр, наверное, үй алуу, жер алуу, үй салуу. И ошого сиз классно, тогда вам нужно начать действовать, да? Вам нужно начать действовать. Действие, действие, действие. И бул жакта кайсыл жакта сизде көбүрөөк акча, предназначение болот. Вот вам нужно инстаграмыңызды упаковка кылып, там начать действовать. Там начать работать, принимать заявки. Ошол эле билимиңизди курчутуп туруп, может быть, поварларды чыгарып окутуп баштайсыз, ким билет, туурабы, То есть мен насаачылыгымда дагы повар айым келген, Алия. Ал ошол обучение кылып, повар на выездтерди чыгарып баштаганбыз биз. Биринчи 80 миңден, андан 40 миңден чыгарып баштаганбыз. Повар на выезд айымдарды чыгарып туруп, алар өздөрү уже Баткенге, Таласка, Көлгө барып, повар на выезд болуп иштеп башташкан. То есть кызыгуусу бар адамдар гана, айымдар гана келе алат ал жаккачы. Мисалы үчүн
мендей болуп тамакка мисалы үчүн кызыгы жок же жөндөмү жок болсо анда иштеп кете албайт да, мындайча айткандачы. Ар бир өзүнүн предназначениясы менен кеткен жакшы. Сиз ушундай глубоко масштабно ойлонушуңуз керек. Масштабно ойлонушуңуз керек. Өзүңүздүн личный брендиңизди азыртадан качать этип баштаңыз. Сиз өзүңүз брендсиз. Ар бир адам бренд деп атам го, ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү бар. Биз бири-бирибизге окшош эмеспиз. Сиз өзүңүздү Инстаграмдан аябай жакшы чыгарып, бирлердей болуп, жылдыз болуп, рилс, баардык полезный рилстерди тартып, тамак жасоо боюнча рецепттер менен прям вы должны выстрелить. Заказдарды көбөйтүп, и заказдарга баарына жетишпей баштаганда сизге команда керек. Ошол учурда сиз обучать этип баштасаңыз болот. Өзүңүздүн эле билимиңизди онлайнга чыгарып туруп, ошонучу ошол эле макул 20 миңден, макул 30 миңден повар на выездтерди окутуп, 5-өөнү алып жаныңызда, 10-оonu алып жаныңызда эмелестетсеңиз, кандай масштабный кирешелерге чыга аласыз. А бирок сизде сомнение бар да, сиз дагы 6 ай ойлонушуңуз мүмкүн, дагы 3 ай ойлонуп, билбем канча, 2 жыл ойлоносузбу, сиз ушинтип ойлонуп жүрүп убактыңызды өткөрүбөйсүз да. Действие кыла албайсыз сразу. И ошондон сиз калып кетишиңиз мүмкүн. А ваша задача Инстаграмда прям стать крутышкой, прям номер 1, повар на выезд болом деп прям намерение коюшуңуз керек. Ошол эле какой-то бир жаныңызда повар на выездтерди чыгарып, может быть онлайн курс чыгарып, мисалы үчүн камыр жая алганды билбегендерге, менде окшоп, или там жакшы тамакты да бир нерселер жаза алганды билбегендерге, может онлайн курс, какой-то мастер-класс 2 күндүк, мисалы үчүн 5 миңден, или 1 күндүк 5 миңден ичинде торт жасап кетет, еще тем более и так далее, тому подобное, да. Ушундай сыяктуу намерение прям бул жакка сизге стратегия. Мен стратегмин да, көрүңүзбү, мен сизге стратегия берип атам. Монтиңиз, момундай кылыңыз, момундай действия кылыш керек деп. Бирлер стратег болот. И ваша задача вот здесь, ушул сфера менен кетсеңиз, адамдарга еще полезный болосуз, элестетиңиз. Мисалы үчүн элестетиңиз, кызы тамак жасаганды билбейт, күйөөгө чыгаардын астына барып туруп сизден курсту окуду, камыр жайганды үйрөндү, салаттын түрүн үйрөндү, тамак жасаганды үйрөндү. Полезный болуп атпайсызбы? Полезный болуп атасыз. Польза берген нерсе сизге жагат. Дальше. Служение людям. Сиз өзүңүз заказдарга чыга бериңиз, плюс обучать эткен ошондой уровеньге жетишиңиз керек. Ал үчүн насаачылыкка келиңиз мага дейм. Но вам нужно учиться в этом плане. Мен сизге как оно есть айтып атам бул жактачы. Анан действие кылышыңыз керек. Действие. Только действие. Тупо делай деген сөз бар. Тупо делай. Делай, начинай действовать и все. Сомнение, ойлонуп эмес. Надо начинать делать и действовать. Вот ваше предназначение. Өзүңүздүн бар жөндөмүңүз менен эле кете бериңиз. Дальше. Сода сатыкка чыгыңыз бар. Сода сатыкка чыгыңыз бар. Макул ошол повардык кызматта болсо, ошондой Кытайдан алып келесизби же оборудование алып келесизби, ошондой тортторго, выпечкага, ошондой посуда магазин ачасызбы? Вообще айтып атам да, будущем товарды алып сатууга кыйынсыз. Эгерде сиз бул жакта кызмат менен кетсеңиз, товар алып сатууда дүкөн ачып туруп, бирөөнү коюп, масштабка, бизнеске жөндөмүңүз бар. Бизнес ачкыңыз келет да. То есть бул кийинки этап да, масштабка чыгуунун кийинки этабы болуп саналат. И ошол жакта дагы сиз уже уйдете в пользу. Масштабирование кыла аласыз. Это после 34 еще сиз ошону каалап баштайсыз. Все, рахмат сизге. Күтөбүз сизди код души курсунан. Хотя бы код души курсун окусаңыз болот. Же болбосо насаатчылыкка келиңиз, өзүмдүн личный наставничествома. Именно личный бренд, курс ачуу боюнча, это основной аккаунтуман. Ошол жактан биз курс ачып, өзүңүздү Инстаграмга алып чыгып, өзүңүз продюсер болуп, өзүңүздү алып чыгышыңыз керек. Мисалы үчүн бирөө менен 50% бөлүшпөй, өзүңүздү Инстаграмда упаковка кылып алып, 1-2 там, то есть өзүңүзгө 5 адамды повар на выездтерди алып алып, ошол жактан сатып, жаныңыздан онлайн курс жазып, ошол жактан үйрөнүп алып, онлайн курсуңузду жазып койсоңуз, 1 жыл, 2 жыл жөн эле сата аласыз. Сизде билим бар экен, өнөр бар экен, жөндөм бар экен. Болгону ушул сферада билим жетишпей атат, компетенция жетишпей жатат да. Муну кыл, тыйны кыл деп сизге инструкция берип туруш керек. И по-любому, мисалы үчүн мен ушул жаатта кыйын болсом, салаттын түрүн жасап, столду укмуш даярдап, кыйрата албаган айыммын да, мен мисалы үчүн сөздүн ачыгы да, я по-честному говорю. Камырды да укмуш жууруп там жай албашым мүмкүн. Но мен өзүмдүн нишамда профессионалмын да. И сиз өзүңүздүн профессионал болгон нишаңызды эле онлайнга чыгарып туруп, ошону масштабка чыгарыңыз. Все, болду. Сиз ошо менен кетсеңиз, вообще сиз жөн эле айына 300 миң, 500 миңге чейин кирешелерге чыга аласыз. Представляете? И еще личный брендиңиз болот.
жеке брендиңиз түптөлүп, инстаграмыңыздагы адамдарга сиз полезный рилс тартасызбы, тартпайсызбы? Я не знаю, инстаграмыңызды көргөн жокмун. Польза берүүчү. Айылдагы айымдар, мен абысындарым, келиндерге барганда инстаграмдан ачып алып, бирөөнүн блогун ачып, мына бул рецепт момундай кылыш керек экен деп салаттар жасашат. Сиз ошондой нерсе кылып атасызбы? Полезный нерсе берип атасызбы? Элге ушундай съемка жазып атасызбы? Надо поработать над личным брендом. Хорошо? Польза бериңиз. Мен мисалы үчүн отуруп алып буякта польза берип атпайм, рилстерди тартып атам, пайдалуу болсун, элдерге жашоосун өзгөртсүн, эмне үчүн страдать этип атат, страдать этпесин, эмне үчүн боюнда болбойт. То есть дальше силер анонимный анкета, шапка профилимде анонимный анкетага суроолор 1500 суроо жааптыр. Ошонун бардыгына мен эми азыр ответ. Но мен аны берем, чтобы бир суроонун аркасынан 200 адам, 2000 адам ошол жооптон польза алсын деп. То есть менин намерением 70% менин видеолорум инстаграмда польза берсин элге деп атам. Понимаете? Да, польза берсин деп атам. И только 20% там будет продажа. Каалоосу барлар келет, дальше окушат и продажа болот. Каалагандар келет курска мен менен жакын болобу, сүйлөшөбү, таанышабы, они уже приходят на курс. И все. Ваша задача тоже так. Быть полезной кыргыз элине, келиндерге кыргызча блог алып баруу. И дальше каалоочулар арасынан келет. 5-10 келеби ай сайын сизге? 5-10 келсе, 20 миңден, 50 миңден келсе, сиз аларды повар на выезд болуп чыгарсаңыз деле, это ваши 200-300 тысяч. Это очень хорошие деньги. И представляете, сколько канча мүмкүнчүлүктөрдөн калды за то, что вам не хватает компетенции. Вам нужно двигаться по этому направлению. Онлайн-курс ачышыңыз керек, инстаграмда движение кылышыңыз керек. И ошондо дагы сиз мисалы үчүн айтышыңыз мүмкүн, балдарым кичинекей, там еще что-то. В первую очередь, если бизнеске кетем десеңиз, бизнеске дагы басым жасайм десеңиз, үйдө регулировка кылыш керек. То есть үйдө ошол няня постоянный, да, то есть таанышыңызбы, тууганыңызбы, айылдан аласызбы бир кызды, то есть жардамдашкан бир адам болуш керек. Вы не должны надеяться на мужа или там карап тур балдарды муну кылып кой деп, у вас отношения начнут портиться. То есть эркектен биз почти как няня, бул баштагандачы. Да, он может помогать, но все равно сизден именно үйдөн башташ керек да. Ошол нерсени. Менде дагы бир суроо бар эже. Да. Эме деген. Жолдошум 21-inde төрөлгөн, бирок паспортунда 22-си да. Анан вообще эмдеги сиздин айтканыңыз менен деги салыштыра албайм да. Мындай башкача да. Же 1ге окшошпойт, же 2ге окшошпойт, же эме да, мындай 3 эмес, же 4 эмес да. Миссиясы 1-2 экен, а число сознаниясы 3-4 болуп калабы, ошондой болуп калат экен. Эки 21 энергия иштейт. 1984 да. Мгм. Onun pasportта 22, а мындай 20 төрөлгөнү. Негизи паспорт менен эсептелинет, это фактическая данность да. Анан анда эки энергия иштейт. Эки энергия иштейт болгондуктан мындай дагы тигил дагы экөө тең иштейт. Бирок кайсыл күнү туулган күнү майрамдайт, ошол дагы маанилүү. А негизи паспорт менен караш керек да. А бирок мен ойлойм, Кудайым төрөлгөн, Кудайым ошол күнү жөн эле буйрук менен биз бир күнү төрөлүп келип атпайбызбы? Бул дагы жөн эмес да. Мен ошол менен көбүнчө карайм да. Бирок экөө тең эсептелинет. Потому что паспорт деген бул деген факт да. Факт, паспорт. Паспортко коюлган туулган күн ошол менен эсептелинет негизи бизде. А бирок мен ошо Кудайым өзү бул жарык дүйнөгө, өмүргө келген күндү мен дагы карайм да. Ошондо эки энергия таң иштеп кетет. Түшүндүңүзбү? Же 1 эмес, же 2 эмес экен да анда. 3 экен, 3 Ha, 1 4 да. экен. Да, 3-1 и 4-2 экен, да. Ошо. 4-2 болгондо 4 такой, да, 4-4'ün да ичинен бөлүнөт да. Ошон үчүн сиз анын жеке түшүнөсүз. Курска келиңиз, түшүнөсүз өзүңүз кандай болот экен, жолдошуңуз санайсыз, өзүңүз үйрөнөсүз ошону и так далее. Хорошо, чоң рахмат. Рахмат сизге. Мгм. А, а,
сонун менден жеке 1 сааттык онлайн разговор ала аласыз. Бирок мен рекомендую именно премиум тариф 15.000 сомдукту, потому что ал жакта мен менен 2 жандуу жолугушу бар Бишкекте. Бирөөсүндө жандуу жолугушу обучение кылып полный айтып берем. Экинчисинде это совместный поход либо в баню, либо кофейнядан жолугабыз. Дальше бул жакта 1 ай онлайн окуганда жумасына 2 жолу жандуу зум жолугушуулар болот. Жаздырылган бүт сабактар болот. Аларды көрүп конспекттеп 10 мүнөттөн сабактар, 5 мүнөт, 10 мүнөттөн кыска нускасы болгон сабактар профессиональный. И ошол жактан астында конспекттер менен конспектин көчүрүп, жазып, өмүр бою дептериңерге өзүңөргө алып калсаңыздар болот. Ошондо сиздерге уже түшүнүк пайда болуп баштайт. Экинчиси бул мен менен жандуу жолугушуу. Мен менен жума сайын 2 жандуу зумдар, сабак, разборлор болот. Ал жакта уже мен окуучуларымдын суроолоруна, окуучуларым менен гана алек болуп, ар бирөө индивидуальный электронный разборлорду дагы алат. Плюс 6 ай бою, жарым жылга чейин сабактарды сактайбыз. Плюс китепти мен автордук китебимди белекке аласыздар, Мен автордук китебимди белекке аласыздар ар бир катышуучу. Плюс 16 августта Бишкекте жандуу жолугушуу болот мен менен. Ал жолугушууда 20-30 менен гана мен жандуу 5 саат, 6 саатка чейин цифровой психология бүт айтып беремин. Жандуу есть жандуу все-таки. Силер 5 саатка келип, өзүңөр ошол жака погружаться этип, китебимди белекке алып, кофе брейк, фуршетке катышып, мен менен жеке жандуу лекция өтүп кетсеңер болот. Баасы болгону 1500 сом болот, бирок ошол нерсе курска келгендерге белекке алышат. Плюс биз буга чейин бул курс 15.000 эмес болчу, и бизде каждый раз курстун баасы өсө берет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул билимдер жашооңорду өзгөртүп, мамилеңерди жакшыртканга жардам берип, мен өзүм жашоомду өзгөрткөнгө жардам берген билимдер, поэтому это то, что реально круто. Вот. Биз пока, может быть, күзүндө бул курстар болбойт, только менин коучингим болушу мүмкүн, жекече мен менен иштешүү, жандуу жолугушуу, да, то есть ошол проект болушу мүмкүн. Жеке мен менен жандуу жолугушуп, 1 жандуу жолугушуп, 2 жанымда жүрүп, полностью, да, же продюсер, же сатуу менеджер курсун белекке алып, коучинг, жандуу обучение, это 101 миң турат. И бул жакта өзүм менен жекече иштешем, полностью жекече иштешип, жанымда оффлайн полный үйрөнөт, жанымда жүрөт. То есть үйрөнөм эмес, коучинг кылам, коуч детем аны. Коуч детем и везде со мной мен менен болот. Так, мага запрос таштагандар бар экен бул жакта. SMM дейт. Независимый дистрибьютор дейт. Онлайн-магазин дейт. Давайте примем. Так, мен комментарийлерди пока окуй элекмин азыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Окуп жатам. Атыңыз ким? Бурул, Каяктан чыгып жатасыз? Таластан. Эмне иш кыласыз, Бурул? Лабораторияда медсестра болуп иштейм. Туулган күнүңүз, запросуңуз? 25-11-1995. 21-11-1995. 95. Запрос? Ошо мен немени билип берип коюңузчу деп сурайм. Миссия боюнча кандай эме болот? Лаборант болуп иштейсизби азыр, Жок, медсестра администратор болуп. А что, эме, сизди на что тянет? На психологию тянет, да? У вас это творческая психология предназначениеңиз негизи? Психология сферасында трансформационный психолог, трансформационный коуч боло аласыз. Жетилердин ичинен эң эле түшүнүктүү айымкенсиз. Түшүнүктүү и жетилердин ичинен түшүнүк, коммуникация, адекватность бар айымкенсиз. То есть понимание бар, да? Понимание бар сизде. Анан акча жок окшойт, сизде 8 действия, дисциплина у вас. Вам нужно работать над телом. Плюска чыгам, акча алуу болом, иликке жетем. Катып калдыңыз. Над телом.
Эгерде вот ийгиликке жетем, дисциплина, акча, признание десеңиз, денеңиз менен, телоңуз менен спорт, йога болобу, ходьба, күнүнө басып баштаңыз. Билбейм, эмнеге жөндөмүңүз бар, вот вам нужно записаться. Либо восточные танцы, это там восточные танцы или тантра болобу, иши вот вам нужно раскрывать вашу сексуальную энергию больше. Это моя рекомендация. И плюс, албетте, сизге өзүңүзгө дисциплина. И жана албетте билим жетишпейт. Дальше, чтобы бомбить өзүңүздүн предназначениеңизде. Ну, это вот такой короткий такой ответ вам. Ваша реализация — это продажи, психология творческая, недвижимость, продажаларга, сатууга жакшы, сетевойдо иштейсизби? Жок. Ошо сатууга жакшысыз, жакшы сата аласыз, жөндөм билим берсе, билим эле жетишпейт экен. Или психология деле, мисалы үчүн, билим жетишпейт сизге. Дисциплина жетишпейт. Билим жок үчүн сиз реализация боло албай атасыз да. Ооба. Туурабы? Сизде азыр билим жок болсо кантип психолог болосуз? Ооба, өнүгө албай. Мисалы үчүн, да, и так далее, да. И дальше бул жакта получается вы замужем, да? Нет. Вот, сиз ушул сферада реализация боло аласыз. И, наверное, жөн эле бул жакка прямой эфирге чыгып, мисалы үчүн эфирди жөн эле көргөн жок болушуңуз керек. Каалооңуз бар болгону үчүн, кызыгыңыз бар болгону үчүн ушул жактасыз да. И мисалы үчүн мен туулган күндө айтканда эле уже билип көрөм да. И я говорю, вот ваше, это же не просто так, каалоо бар үчүн, кызыгуу бар үчүн адам ушуну көрөт, жүрөт, жүрөгү каалайт да. Болгону эле өзү көнүп, өзү чечим чыгаргыча ага убакыт керек болушу мүмкүн. Кээ бирөө сразу чечим чыгарат, кээ бирөө 10 жылда ойлонот, кээ бирөө 1 жыл ойлонот. То есть все дело времени, но өзүнүн убактысын уктурат да. Это уже сам человек будет решать, как и что делать. Ошол, сизге рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Кандай болду сиздерге? Очень много запросов на разбор. Өтө көп запростор бар экен. Түшүнүк болуп атабы сиздерге миссия тууралуу. 33төн кийин биздин действияларыбыз башкача болуп баштайт. Кыймыл аракетибиз башкача болуп баштайт. То есть биз каалаган нерсе, адам өмүр бою мисалы үчүн сатуу менеджер болуп иштеши мүмкүн. Дальше продюсерликке барышы мүмкүн. Дальше дагы бир нерсени иштеши мүмкүн. Бирок өзүнүн жан дүйнөсү каалап эң көп акча тапкан сферасын тапса, ал кыйналбай уже иштеп кете алат. Ал уже чарчаса дагы налыбайт. Мисалы үчүн мен өз жолумду тапкан үчүн түнкү 2 болобу 3кө чейин иштесем да эртең менен эч кимге налыбайм. Түнкү 2 чейин иштедим, чарчадым деп. Потому что мен жан дүйнөм каалаган кесип менен алекмин. И ошол нерсе мага көптөгөн акчаларды алып келет. Түшүнүңүздөрбү? Болгону мен ошону табыш үчүн 30 жашымда ошол нерсени кылып баштап, подсознательно көп билимдерди алып, 3,5 жылдан бери, мисалы үчүн психологияда 3,5 жылдан беримин да. Азыр магистратурада социальная психология факультетинде 2-курста окуйм. Буга чейин 3,5 жылдан бери психологияны окуп, изилденип, практика кылып, улам билимдерди, дипломдорду алып окуп келе жатам. Квантовый психологияны, мастер разборов Инна Тлешинованын полный курстарында окуп атам. Цифровой психологияда 1-уровень, 2-уровень, 3-уровень. Бул эмнени билдирет? Намерение күчтүү, сертификат, диплом, разрешение. Бүт бул жакта бар болгондугу экен. Көрсөтүп турат. Негизи эле атым 3 болгондуктан 3төр законду нарушать этишпейт булар. Это люди, которые мындай
анализ менен ушул бар. Кыскача разбор алууга мүмкүнчүлүк болот. Дальше Телеграмга өтүңүздөр. Телеграмда акысыз мини курс бар. Акча, мамиле, предназначение боюнча 3 сабакты азыр жаздырып туруп саламын Телеграмга. Ошол сабакты көрсөңүздөр болот. Дальше акысыз эмне бар? Инстаграмдан менин баракчамды көрүп, рилстерди көрсөңүздөр болот. Акысыз нерселер. Платный, акылуу нерсе эмне бар? Менин личный онлайн разборум бар 1 сааттык. Менин личный жандуу жолугушкан разборум бар. Но менин разборум кымбат турат, потому что менин башка проекттерим дагы көп, психология, продюсирование, балдарым, үй бүлөм көп болгондуктан бир жумада 2 адамды гана ала аламын консультацияга. И эмне бар? Бизде самый лучший вариант это курс. Курста онлайн 1 ай окуп, мен менен онлайн болуу. Плюс онлайн курсума келгендердин баардыгын мен таанып, биз уже достошуп, кээ бирөөнү даже мен туулган күнүмө чакырдым, общий мүмкүнчүлүк болот, возможность, отношения. Бизнес строится на коммуникации, на отношении. Онлайн курста 2 жолу жандуу жолугушуу бар мен менен 1 айдын ичинде. Мага ошол масштаб менен иштеген жагат. Группа менен курска келгендер менен таанышып, аларга зумдарды өтүп, ал зумдарда өздөрү суроолорун бере алышат. Уже сабактарды көргөндө түшүнүк пайда болуп баштайт. Матрицаны чийип, мага могу жетпейт экен, муну монтип компетенциямды наработка кылат экем. Күйөөмдө мындай турбайбы, күйөөсүн принимать этип түшүнүп баштайт да. Отношения, жашоого, адамдар менен сүйлөшүп, адамдар менен мамиле курууга жардам берчү билим десем болот. Өзүн таанып, өзүн трансформациялаганга, өзүнүн предназначениясын билүүгө. Мисалы үчүн мен бул билимдерге 1 650 000 сомдон өйдө инвестиция кылгам. 6 күн барып окуу 200 000 турат, проживание, перелет, плюс еще дагы онлайн окуйсуң. 1 уровень, 2 уровень проф, андан кийин коучинг болуп башталып бөлүнөт да. И действительно ушул нерсе мага жашоомо дагы жардам берет. Дальше эмне бар бизде платный? Коучинг, жандуу жолугушуу. 2 ай жума сайын жандуу жолугушуп, мен менен баняга, спага барып, дагы башка проекттериме жанымда жүрүп окуу, это коучинг да. Коучинг 101 000 турат. Бул мен психология тарабындагы проекттеримди айтып атам да. Бирок бизде мисалы үчүн курсту окугандан кийин мен өзүмдү таптым кундуз, мен уже все психологияны жакшы түшүнүп алдым, эми дальше фокус акчага дешет көбүнчө. Мисалы үчүн азыр код души курсумду окугандардын ичинен 3-өө продюсер курсуна өтүп атат. Элестетиңиздер, ал жакта Инстаграмдан продюсированияны, Инстаграмдан сатканды, башка эксперттер чыгарганды да үйрөнүп атышат. И плюс ал жактан мисалы үчүн наставничествого дагы келген айымдар бар да. То есть адам биринчи өзүнүн абалы менен иштейт. Предназначениясын билип, уже бул жактан уже түшүнүү пайда болуп баштаганда, жолдошу менен, Мерим айым жолдошу менен, Мерим айым эфирде барсызбы, жоксузбу? Мерим айым жолдошу менен жарашып, Москвага барып, өзүнүн кандай десем, жолдошу менен жарашып, Москвага барып, азыр иштеп атат жолдошунун жанында. Буюрса мына октябрда келишет. И аябай өзүн таап, бир үй бүлө кошулуп, бир үй бүлө канча 3 баласы бар экөөнүнчү, мындай болбогон таарыныч үчүн, болбогон экөө сүйлөшпөй түшүнбөстүк үчүн бир үй бүлө бузулбай сактап калышына мен аябай сүйүнүп атам. Экинчи айымыбыз болсо, жолдошу Россияда, бирок өзү бул жакта. Жолдошуна өмүрү ыраазычылык айтпаптыр. Мен ушинтип семерка болчу, страдать этпей калдым, ошого эле сүйүнүп атам дейт да. То есть страдать эткенде энергияң ылдый кетет да. Все. А там уже энергия жок болсо акча да жок, страданияда акча жок. Вам не выгодно страдать, не нужно страдать. И ошону плюска чыгарганы, это вообще реально было круто. Это было реально круто. Курс канча сом дейт? Курс 15 000 сом турат. Бөлүп төлөө каралган 3 айга чейин. 5% рассрочка. Менеджерлерге кайрылсаңыздар номер калтырсаңыз болот. Код душ кыргыз, мен кыргыздарга жооп берем.
Берсеңер орусча, кыргызча, берсеңер кыргызча жооп берем. Мен орус мектепти бүткөм. Мен бул жакта премиум тариф 15 000 сомдук тариф, 30 000 ордуна 15 000 сом турат. И бир ай окуп 6 айга чейин доступ болот силерде. Бир ай кайтарым байланыш менен WhatsApp'тан кайтарым байланыш болот. Сабактар Телеграмда болот, жаздырылган сабактар. Андан сырткары менен жумасына 2 жолу зумдар болот. Аудио практика сабактар болот, суроо жооптор болот. Андан сырткары бул жакта медитация практикалары менен бөлүшөм. И плюс 2 жандуу жолугушуу менен, 2 жандуу жолугушуу менен болот. Жана бул жакта выпускной болот, менен жолугушуу болот, Сабак башталар замат дароо биз жолугушуп окуп баштайбыз. Онлайнга очень прям доступно, выгодно. И здесь уже понимание келип баштайт да. Результаттарды көрсөңүздөр болот окуучуларыбыздын. Өздөрүн таанып, дисциплинага түшүп, мисалы үчүн бир айымыбыз Wildberriesке барып иштедим, Дордойдо барып иштедим, муну иштедим, азыр баарын жаап алып иштебейм, өзүм таппай атам, мен муну каалабай атам деген. И өзүнүн предназначениясы менен өзүнүн жумушун таап, азыр сүйүктүү жумушу менен алек болуп атат. То есть она сейчас косметологом стала, то есть эстетичный косметологияны окуп иштеп аткан маалы. И өзүнүн направлениясын она реально действительно находит, потому что у нее тоже миссия 6, это комфорт, творчество и так далее, да, то есть анын данностун дагы өзүнө билет. Плюс жолдошу менен мамилесин сактай алды, себебегенде ал түшүндү жолдошу болгон кыймыл аракети, турпадаты ушундай экенин. Түшүнүү болуп атат, түшүнүү болуп атат сиздерге. И дальше бизде эмне болуп атат? Бизде курска келгендер менен терең иштешем, өзүм таанышып, иштешип, зумдан баарын тааныйм, баарына данностьтардын баарын ар бирөөнү электронный письменный разборлорду жөнөтөм сөзсүз түрдө. И албетте жолдошу менен болуп атабы, үй бүлөсүндө балдарын кайсыл сферада реализация кылыш керек, өзүнө дагы жакшы болот иштешүүгө, түшүнүүгө. Кандай суроолор бар мага? Запростор эфирге өтө көп экен мага, Бир айымды принимать этели, ага чейин суроолор жазсаңыздар болот. Курс тууралуу кандай суроолоруңуздар бар? Мага кандай суроолор бар сиздерде? Звук-то. Меня слышно? Если слышно, плюс поставьте, пожалуйста. Расход не дейт, разбор канча сом дейт. Разборум 6 000 сом, онлайн 1 саат, офлайн 15 000 сом, 2 саат жандуу. Но я приглашаю лучше на курс. Окуп, бир ай менин чөйрөмдө жанымда болгонуңарга больше получите. Көп нерсе алып кетесиңер. И бир эмес зумдан канча жумасына 2 жолу болгондо 8-9 зум алып кетесиңер. 9 зум бир айдын ичинде. И плюс сабактарды 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк сабактарды көргөндө уже түшүнүү болот силерде. Бирөө звук деп айтты, значит, у нее, значит, да, все слышно дейт. Кайсында баштымды билбей жатамын. Продюсер или психология дейт. Унара Назаркулова дейт. Смотрите, приходите на психологию. Если вы здесь это не просто так, өзүңүздү таанып, билип, дисциплинага түшүп алгандан кийин, анан энергияңызды көтөрүп алып туруп, анан окуганда сизге жакшы болот. Анан жакшы болот да. Может быть, мен сизге айтам, не идите в продюсирование. Бул сиздин кесип эмес. Просто отучитесь бууга деп айтышым мүмкүн. Понимаете? Бирок менде азыр психологияны окугандан кийин мени кошуңузчу, аябай разборго муктажмын дейт. Мен башка шаардамын, жолугушууга бара албаймын дейт. 2 жолугушуу это бонус. Предыдущий потокто 2 жолугушуу болгон эмес. Бул жолугушуулар бонус белек катары гана. Ошон үчүн бул полностью онлайн окуу. Онлайн ушундай зумда сиздер өзүңөр сүйлөп мага суроо бересиздер. Зумдарданчы, зумда сабактарыбыз өткөнүн көрөсүздөр өзүңөр. Менден Москвадан, Россиядан окушат, андан сырткары Оштон окуган айымдар бар, башка региондон, Кочкордон окуган айымдар
бар, поэтому неважно, да, мен өзүм деле онлайн окуйм, орустардан, казактардан окуп, бирок ошол эле азыр онлайн окуу да, то есть биз азыр отурабыз түз эфирде, и биз сиздер онлайн бүт билим алып атасыздар да, онлайндын заманы болуп атпайбы да. Мен да өзүм онлайн окуп, ошол нерсенин баардыгын жандуу жашоомо колдонуп кеткем. Күйөөм 2. Так. Так, очень много желающих. Почему-то көчө чыккандарда кайра мага запрос таштап аткандар бар экен, келиңиздер дагы бир айымды кабыл алалы. Бир айымды кабыл алалы. Так. Запрос таштасаңыздар болот. Прямой эфирге кто хочет разбор от меня. Прямой эфирге жүзүңүздөр менен чыкканда сонун сиздерге дагы көбүрөөк аласыздар. Башка адамдар дагы сиздердин суроолоруңарга жооп алып атып, өзүнө дагы дароо трансформация алып алат, Так, давайте запрос жөнөтүңүздөр бага прямой эфирге. Прямой эфирге запрос жөнөтүңүздөр. Я приму. Все. Так. Ага, пока. Сиз звукту өчүрүп туруңуз, анда бирөөңүздөр. Андан кийин сизди эме кылабыз. Ага, давайте. Атыңыз ким? Атыңыз ким? Бул чачы хвостик менен айым. Жылдыз. Саламатсызбы? Каяктан чыгып атасыз? Бишкек шаарынан. Запросуңуз кандай? Тууган күнүңүз? 12.06.1990. Запрос мамиле ошо. Жолдошуңуз барбы? Жолдошум бар, бирок ажырашып кеттик да. Жолдошумдуку 28.04.1986. 1986. А чё, причина измена? Жок. Недопонимание? Ооба, келишип алды. Акча таппай атабы? Акча табат. Акча табат, бирок акчасын апасына карматкан үчүн ажырашып кеттик да негизи. Өзүңүз 3-1 экенсиз, күйөөңүз 1-2 экен да, миссия 2 экен да. Күйөөңүз 28 төрөлгөн экен, миссия 2 экен. Негизи у вас очень хороший брак болмок экен, именно да. 1-3 лучшие друзья деп коет да. Сиз эгерде сиз өзүңүз менен иштеп, ажырашууга чейин билимдерди алып, өзүңүз менен катуу иштеп койсоңуз, вы бы могли сохранить свой брак. Вы бы могли сохранить свой брак, если бы вы до этого начали бы работу над собой, действовать. И билим алып, өзүңүз менен иштеп, аябай монтсеңиз сонун болмок экен да. Но у вас миссия вступила. Миссияңыз бир турбай, мен айттым, мен айтканды аткарышың керек деп баштадыңыз да. Ал өзү 1-2 болуп атат да. Сиз уже хотите командовать, действовать, вы же тоже властная. И вы холодная очень. Оңой менен баш бербейсиз да, сиз дагычы. И ажырашып кеткен учурда дагы балдар ортодо барбы? 4 бала бар. Смотрите. Вы прям, не знаю, да, я против, конечно, я не советую развод, потому что балдардын кийинки ийгилигине, атасынан келген энергия, дух, эгер балдарым ийгилик жаратсын, акча жаатынан, бактылуу и так далее, баары бир атанын эмеси керек. И вы такая молодая, и 4 детей, да, вот это все. Здесь нужно было классно просто поработать над собой, билим алып, өзүңүз менен иштеп алек болуп, ушул ситуациядан чыксаңыз болмок экен. Второй момент, сиз өзүңүз действие кылып, өзүңүз акча табасызбы, сизде акча жокпу? Ошол моментте иштечү эмесмин да, үйдө отурчумун да. Ажырашып аткандан. Вот у вас нету денег, вы не действуете, вы любите комфорт, жан багып, үйүңүздө мындай жаныңыз кыйналбай үйдөн отуруп акча тапкыңыз келет да. А вам нужно действовать. И вы хотите просто руководить, да?
миссия бир деп жана айтканда тажалыраак деп айтпадымбы? То есть еще вы такая, видите, руководитель холодная, а он м, а он щедрый, а он щедрый. Он щедрый, он мисалы үчүн 21 турбайбы? Мисалы үчүн менден деле мамам мисалы үчүн ал жети да, ал постоянно акчаны талап кылат менин мамам. Айдагы үйдү бүтүр деп айтат мага. Айдагы үйдү бүтүр дейт. Как будто я мужик. И айдагы үйдү бүтүр дегенде мисалы үчүн мен урушап, мен бүтүрө албайм, баары эркектер жазасын деп айтып акыры бир щедрый. Акча берем. Баары акча котором, акча берем. То есть и бул ушундай. У него данность, данность у него такая, да? Миссиясы эки турбайбы, он за отношения. Он не хочет портить отношения ни с мамой, ни с кем-то другим и так далее. Сиз өзүңүз бул жакта акча берип атасың дебей, вам нужно было, знаете, как действовать? Вам нужно было получать знания, өзүңүз менен психологиялык тараптан иштеп, только мондай бир абалга келип туруп, өзүңүз действие кылып, свои деньги надо было начать зарабатывать. Вы думаете, у кого-то муж лучше, что ли? Бүт эркектердин кебетесинин көбү ушундай тарапта. Во-первых. Во-вторых, эмне үчүн ал ата энесине, апасына жардам берип акча берип атат? Потому что вы ему любовь не даете и признание не давали. Он же единичка. Его надо было хвалить и признание давать. А вы, наоборот, его гнобить этип баштадыңыз, да? А он не хочет отношения портить ни с кем. И ал бир болгондуктан ал покровительствует. Почему он покровительствует? Эмне үчүн акча берип атат? Чтобы получить эту любовь. Папа где? На улице? Позови его. Нет. Чтобы получить эту любовь. Я бы тоже, наверное, если бы не эти знания, если бы не мой приход в психологию, я бы тоже, наверное, развивалась. Потому что бир, сиз еще миссия бир болуп баштадыңыз да, мына азыр эми башкарып баштадыңыз да, эми башкарып баштадыңыз. Бир кандай болот, ал үйгө келип туруп башкарат. И мен айтканда кылышыңар керек деп турат. Вы хотели командовать над ним. Мен айтканды жаза деп баштагансыз да. И продавили его. Здесь ситуация не такая серьезная, мне кажется, да, если даже официалдуу түрдө ажыраша элек болсоңуз, өзүңүз менен иштеп, я думаю, что все можно возвратить. Все можно возвратить ради детей, потому что 4 детей. Я против разводов, потому что балдарга дагы вот, семьянын иерархиясы, да, только өзүңүз менен иштешиңиз керек, эркекти прям иерархиясы аркы үйдө турат. Как это прям сказывается? Даже үйдө болгондо дагы ушундай атаны, эркекти сыйлап, биринчи ага тамак, балдар отуруп, уважение, вот эта модель для ваших детей болмок, да? И все равно одной же сложно, кандай гана болбосун, одно это сложно. Поработайте над собой, вам знаний не хватает, вам дисциплины не хватает, энергии мало. И вы будете страдать дальше в отношениях, эгерде билим албасаңыз. Миссияңыз бир экен, өзгөчө. Действие керек, сразу действие кылып иштеп баштаңыз. Өзүңүз тройка болгону менен, анализ болгону менен акчаны топтош оор болот сизге. Потому что билим жетишпейт, энергия жетишпейт, дисциплина жетишпейт. Азыр бизден сообщество эмне талап кылып атат? Бизден азыр чөйрө эмне талап кылып атат? Көп 3-төн 5-тен төрөп, еще фигураң сонун болсун, еще өзүң бизнес ачкының, еще проработанный бол, еще кайын журтка кызмат кыл, еще күйөөңдү сыйлап тур. То есть от женщины требуют многого. А чтобы это все сделать, нам билим керек бизге. Потому что билим жок адамга действовать и жить очень тяжело. Ваш муж 28-го, анча-мынча бетке айтып коет экен, миссиясы 2 экен, нерешительный он. Он нерешительный, мямля болот булар, чечим чыгара албайт. 1-2 экен, у него данность Нурлан Насип. Мисалы үчүн аны деле карасаңар, мына чечим чыгарып, же ары же бери болбой жүрө берет. Миссия 2 страдать этип баштайт. Еще он такой, может билгизбейт, но иштер манкен күйөөңүз там, где надо, иштеп коет экен. Ему надо только признание, и надо его хвалить, вашего мужа. Сиз ошону берген жоксуз, даже по вашему лицу видно, какая вы холодная, умная, я самая умная, депчи анан свекровь надо дружить. Бактылуу жашайм, тынч жашайм десеңиз, анын эмесин табыш керек болчу да. Здесь надо было, эгерде сиз жолдошуңузга энергия, сүйүү, төшөк тараптан, башка тараптан берип, признание берип, мактоолорду кылсаңыз, бирди мактаганда өсөт. Бирди
кечке гнобить эткенде ал чөгөт да качат сизден. Автоматически качат сизден. И сиз ошолордун баардыгын бербегендиктен он хотел это получить от мамы, от родителей. Потому что буга постоянно хвала, признание, мактоо, жакшы сөздөр, сүйүү жетпегендиктен, балким кичинекей кезинен бери ата энесинен албагандыктан, апасынан ошол нерсени каалап, он хотел это купить. Постоянно акча берип, признание алгысы келген. Эмне үчүн эркек бир туугандарына, ата энесине, бир туугандарына постоянно помогать эте берет? Кичинекей кезинде албай калган сүйүүлөрүн, энергиясын, мактоолорду ошолорго берип, анан алгысы келет. Тем более бир экен. Бир деген покровительствовать этет. Менде ошол нерсе бар болчу. Акча берип, алардан дайыма мени мактоо, мени сыйлоо, анан покровительство. Өзүнүн адамдарын покровительство этеп турат. Өзгөчө бирлер. Үй бүлөсүнөн сырткары иши ата энеси, элестетиңиз, мен психологияга чейин айтчумун. Мен атам каза болуп калды, мен экинимди үйлөнтүшүм керек, экөөнө квартира алып беришим керек. Үйлөнтпөдүм. Инеми үйлөнтүп 500 миңге свадьба өткөрүп бердим. То есть мамама үй алып беришим керек. То есть бирлердин мээси ошентип иштейт. Мен мамамы ынтышым керек, мен муну кылышым керек, мен муну жасашым керек деп. И у него данность такая. И вы как бы вы просто түшүнбөстүк болду, вы подумали, что это так. Но бунун өзүнүн действиясы ошентип иштейт. Бирлер ошондой покровительствовать этет. Еще слабый адам таап алып покровительствовать эткенин билишет. Не знаю, мамасынын данности кандай экен. Может, она манипуляцию делала. Вот и все. 16 мамасы. 16 болсо анда вообще постоянно акча. Постоянно акча. 7 деген кризис. Акча тойбойт, черная дыра. 7 черная дыра. Акчага тойбойт ал эч качан. Акча, только акча. Все. Там, если еще у нее мужа нету, то күйөөңүздү балким күйөө кылып алган, да. То есть нету, Мужа да? нету. Ну вот. Күйөөм да үйлөнгөн жок да, мына 1 жылдан аштык үйлөнгөн жок, жүрөт. У вас все впереди, у вас есть возможность спасти брак, понимаете? Я знала, вот, да, вот у свекрови нету мужа, поэтому она начинает манипуляцию делать, и ошо улуба эркек улун күйөө катары. Очень много таких случаев. Поэтому, мындай, да, почему вы из-за свекрови хотите разрушить свой брак и лишить 4 детей отца? Как-никак у них отец, понимаете? И эгерде сиз өзүңүздүн эгоңузду, эгоизмден кетишиңиз керек, да? Уже о детях. Эч качан биринчи брактай болбойт уже. Второй бракта биягыңды кысып алып уже жашайсың, да, башкачачы уже. Я вам серьезно говорю. Очень много таких ситуаций, да? И поэтому, эгерде сиз вовремя, вот этот кризис, который пришел в вашу жизнь, не просто так. Я же тоже из кризиса начала расти, да, двигаться. Когда ты, извините меня, в жопе, ты начинаешь действовать, поэтому бул кризис, бул эме, это еще как бы есть возможности, шансы. И ради будущего детей, ради детей именно кийин дальше алардын ийгилигине, успехине, акчасына, потому что мага азыр 50 жаштагы айымдар келгенде, 55теги айымдар келгенде, алар уже акча эмес, балам бактылуу болсо экен, күйөөм жакшы кызым жакшы турмушка чыкса экен, кызым эмнеге турмушка чыкпай жатат, балам жакшы келин алып келсе экен, балам жакшы жумушка кирсе экен, алардын оюн баары уже башкача, да? Это вот мы сейчас 30, дети пока маленькие, 30-35, а вот в 50, 55 и в 60 у них уже совсем другие запросы. Не деньги, не карьера, балам, уже другие запросы, да, поэтому ошол нерсе плюс-минус уже, сколько мы с вами ровесницы, почти 35, мы с вами ровесник 35, 10 жыл плюс-минус болгондо эле ошол нерсе келет кайрачы. Есть что спасать, вам нужно поработать над собой, өзүңүз эле ыраазычылык, күйөөңүзгө только ыраазычылык абалга келип, полный өзүңүз менен эле иштеп койсоңуз, күйөөңүз өзү эле начнет приходить, детям помогать. Все равно одно тяжело, еще 4 детей. Представляете, 4 детей, их развозить, их отвозить, садики, школы. Вообще ли ответственность деген канча, да, нерсе. Поэтому из этой ситуации жашоо бизге, Кудайым бизге трансформацияны 2 жол менен берет. Либо жашообузга кризис келет, либо жашообузга либо через обучение, либо через кризис. Люди не понимают, поэтому жашоосуна кризис келгенде анан обучение баштайт, да? Поэтому вот здесь вам нужно начать действовать.
Өзүңүз менен аябай иштеңиз, окуңуз, балдарыңызды түшүнүңүз, жолдошуңузду, кайненеңиздин миссиясы канча экен, жети канча экен? 16.02.1956. 56, 7, 7 плюс 2, 8, 9, 9 плюс 1, 1, 1'ge 6, 1'ge 5, 6, 6'ga 6, 12. Ё-моё, миссия 3 турбайбы? Жесть. Миссия 3, я уже говорила сегодня в эфире, да? Самая хитрожопая миссия, только выгода, вообще жесть. Поэтому вы ее не победите. Она очень эмекен, да? Да. Смотрите, да, как это работает? Как это работает, да? Вообще прикольно, да? Да? Я думаю, что то, что он маме помогал, это фиговый эле бир болбогон нерсе үчүн ажырашыпсыңар, если честно. Болбогон нерсе үчүн. Любой мужчина, и особенно 8 күйөгө бир күйөөңүз, как я мен өзүмдүн ситуациямды айтып атам. Карачы, мем кандай иштечү мурун. Мен эки инимди үйлөнтүшүм керек, экөөнү үй алып беришим керек. А сейчас я пришла в психологию, я говорю, мен ооруп калгым келбейт, мен кызмын, мен аялмын, мен экөөнү үй алып берип, анан үйлөнтөм деп отуруп, ооруп жатып калгым келбейт. Мне это не надо. Мне это не надо. Алар эркектердин силасы, иерархиясы күчтүү, они сами могут заработать. И автоматически маме нужно квартиру купить. Видите, бири кандай иштейт, покровительствует, өзүнүн бир туугандарына покровительствовать этет. И тем более, если с детства не хватило любви и внимания, то хочет купить эту любовь. Особенно бирлер, почему они еще помогают? Вот через это получают признание, любовь. Вы должны мужу давать очень много признаний. Мен бирмин го, мына жолдошуңуз 28 экен. Мен эркек болсом үйгө келип, менин аялым сүйлөбөгөн, мен айтканда аткарган аялды кааламакмын. Классная, женственная, сексуальная, наверное, 6 бы хотела, да, не знаю. Эркек болсом, анда үйгө келип, эй, иштебей катын, иштебей үйдө, мен жаза, мен айтканды кылгының, мен сага акча берем деп монтип ыргытып турмакмын. Эркек болсом, элестетиңиз. И то ушул мен айтып атам мына как единичка. Үйгө келип, мен айтканды жазагының деп. А сиз оңой менен баш ийбейсиз да. 3-1 экенсиз. Баш ийбей баштадыңыз уже, у вас миссия вступила. Вот Азыр после... дагы жолдошум чалып, негизи азыр мамиле өзү чалып атат да, анан иштебе, үйдө отур, мени уктуп атат да. Мен уже жумушка чыгып кеттим да. Ошо иштебе, мени ук деп атат. Давайте мындай да, мен күйөөңүздү эмес, мен өзүмдү айтайын, мисалы үчүн өзүмдү эмес, бирлердин данныйсын айтайын. Иштебей, үйдө отур. Мен эмне мындай, мен эркек болсом, бирмин го, эркек болсом эмнени кааламакмын. Иштебей, үйдө отур, мен үйгө келдимби, жаным деп тамакты жайнат, бутумду жуу, мени кара, мени эле ойло, менин айтканымды ук, менин сөзүм закон, мени эле ук, мени макта, күнүнө мени макта. Мен күйөөм тамашалап калат, сен номер 1сиң, сен ой укмушсуң десе, жыргай берет бир. Мактоодон эле алданып калат бир. Ошон үчүн сиз эгерде хотите спасти, не то что вот сохранить брак, я вам рекомендую окуңуз, онлайн эле отуруп иштеп алыңыз, үйдө эле отуруп, ооба жаным, сенин законуң закон, сенин сөзүң сөз, шеф, ты мой король деңиз. Ты мой шеф, бир да. Ты мой шеф, ты мой король, сен айтканыңды аткарам деп коюңуз. Всё. Сен айткандай болот деп коюңуз, болду. Действияңызда көрдүңүзбү, күйөөңүзгө айтпай көп нерсени бүтүрүп коет экенсиз да, это бесит единичек. Сиз миссия берсиз да. Элестетиңиз, мен бирмин го, күйөөмө айтпай көп нерсе бүтүрүп коем. Билет алып туруп, Нурсултан, мен Дубайга окууга кетип атам деп коем. Элестетиңиз, так нельзя делать. По идее, муж он разрешение да сурап коюш керек, мындай бир ооз болсо дагы. Он по иерархии выше стоит. А мени ушинтип көрсөтчү бирөө. Командамда бирөө же күйөөм ушинтип көрсөтчү, эмне үчүн мага айткан жоксуң деп мен стресс болом, нерв болом. Вулкан взрываться этет. Ошон үчүн сиз ага айтпай көп жумуштарды бүтүргөнүңүз ага жакпайт. Ваша задача онлайн иштегенге өтүңүз, макулбу? Бир окуп алсаңыз болот, чтобы отношения сохранить, понять себя, данность и так далее. Дальше онлайнга өтүп эле бир командада болобу, эмне болот, үйдөн чыкпай эле үйдөн иштегенге онлайнга өтүңүз. Же байыр болосузбу? Бирок сиз наставниксиз. Наставниксиз да, негизичи сиз үйдөн ушул отуруп, үйдөн, мисалы үчүн мен карабайсызбы, үйдөн отуруп иштеп атам. Үйдөн отуруп иштейм. Мен офис алгам, бирок мен үчүн балдарыма отуруп, кыйналсам да мээрим төгүп сүйүү бергеним маанилүү. Ошол үчүн мен үйдөн отуруп иштейм. То есть онлайн да, азыр мүмкүнчүлүктөр толтура.
ооба сеники ооба Хопшев дешиңиз керек. Хопшев, сен айткандай болот. Все. И если он звонит, вы общаетесь, еще не все потеряно. Я вам рекомендую, Жылдызайым, 4 балаңыз менен. Ну, куда вы пойдете? Лучше работайте над собой, учитесь. Онлайнга үйдө отуруп иштегенге өтүңүз, өзүңүздү караңыз, тем более 6 бар экен сизде. Комфорттуу үйдө отуруп иштегенди каалайт болуш керек. А 3-төр кыйын. 3-төр үйдө отуруп алып элди иштетишет, башкарышып. Тем более миссия мир. Тем более миссия мир. И я вам желаю, что жакшы результат алыңыз, күйөөңүз менен жарашыңыз. Мындай да, телегей тегиз эч ким жок. Кимдин күйөөсү укмуш болуп атыптыр. Сейчас каждый 4-й брак разводится, поэтому ради детей где-то что-то над собой поработать, тем более сиз миссия бирсиз да, элестетиңиз, миссия бирде оңой эмес миссия. Сиз дагы күчтүүсүз, оңой менен баш ийбейсиз, укпайсыз, сиз вообще укпайсыз. А бир укпаган адам менен иштеше албайт. Менин командама бирөө келип мени укпаса, алтыным рахмат, канча күн иштедиң деп зарплатасын берип туруп, даси дейм. Иштеше албайм андай адам менен, понимаете? Поэтому для него важно, чтобы его слушали. Если хотите спасти семью ради детей, ради будущего, 4 детей, то вам лучше надо, знаете, ушул нерсени кылышыңыз керек. И кайненеңизди вообще критика кылбаңыз. Жетини критика кылганда болбойт вообще. Наоборот, ее надо мындай жети үчкен, тем более ага мындай жетиге только признание. Она, наверное, вот такие действия и делала. Тиги акча, буга акча, кредит и так далее, да? То есть он это все, наверное, делал. Неплохой муж. Можно еще что-то там сделать. Хорошая данность. Экумар, подходите друг другу. Рахмат, И... Жылдызайым. Ага, давайте пока. Бул жакта уже кайненелерин айтып башташты, кайненемдин айтып бериңизби. Мен азыр өзүңөрдү, жолдошуңарды, анан кайненеңерди элестетиңиз да. Ага, сизге рахмат. Давайте, сиз кимсиз? Атыңыз ким? Кундуз атын. Каяктан чыгып 21 атасыз? Кувейт мамлекетинен. 21/11/1989. 1989. Запросуңуз кандай? Жылдызайым X басып чыгарсаңыз болот. Эме, жаңы жумушка орноштум, буюрса ошону алып кете аламбы, алып кет, канткенде алып кете алам, жакшы ошону алып кетип, өзүмдүн жан дүйнөмдүн тынчтыгын каалап атам, жумушумду андан ары алып кетүүм. Эмне жумушка Жаңы жумуш орноштуңуз? салонго. Эмне кыласыз салондо? Каш жасайм, ош жасайм, боёйм. Кундуз, сиздин атыңыз экөөбүз адашкенбиз. Атыңыз 3 деген санга келет. Анализда сиз өзүңүз да 3 экенсиз. 3-5 экенсиз да. Миссия 5 это служение людям и так далее. Мындай да, Инстаграмыңызды билбейм кандай экенин. Инстаграмыңыз негизи эле Кувейтте көп жыл жашабайсыз да, туурабы? Баары Кыргызстанга Мен жан келдим. жан келдиңиз, Жан келдим. жан келиңиз. Кыргызстанда сиз обучать этчиңиз беле же обучение кылчу эмес белеңиз беле? Кыргызстанда мугалим болуп эмгектенгем, Кытай сайттарын үйрөтчүмүн. Көп нерседен кирип жүрүп, эң артында ушул жака келдим да. Таппай жүрүп өзүмдү. Анан салонго кеттим, башка тарапка өтүп кеттим да. Такыр эле. Өзүңүздү мындай как бы это не моё деген сомнение болуп атабы? Жок, наоборот, мага жакчудай болуп атат да, сезимдер болуп атат. Вот ушуну жакшы эме өркүндөтүп алып кетишим керек болуп атат да. Ошону менен бирге жан дүйнөмдүн тынчтыгы керек болуп атат. Смотрите, сиздин предназначение больше это вот наставник. Ошол каш, губы, нерсе жасайсыз го. Ошону үйрөтүп баштаганда жакшы үйрөтө аласыз. Сиз үчсүз да. Сиз быкы-чыкысынан бери монтип үйрөтө аласыз да. Бирок ошону жакшы билишиңиз керек. Себеби сиз деген мындайча айтканда устат мугалимсиз и наставниксиз. То есть сиз ошону губы жазасызбы, каш жасайсызбы, кирпик жасайсызбы, ошону услуганы жакшы кылып такшалыңыз, работаларыңыз көрсөтүп, өзүңүз инстаграмыңызды ошол жактан тынбай иштете бериңиз, подписчик топтошуңуз керек. Инстаграмга, онлайнга прям басым жасап, аябай прям личный брендиңизди иштетишиңиз керек. Анан ошол жактан боло обучение кылганда сиз ошондо көбүрөөк дагы кирешеге чыга аласыз. Плюс еще ошондон дагы көп рахат алып жакшы иштей аласыз да. Анан сизде 4 бар экен.
4 бириңиз бар экен. Билесиз эмне бул, Үйүм да бий. Жок, күйөөңүз бир экен жакшы экен, 3-1 өтө жакшы дос да. Сиздин да туулган күнүңүздө 4-1 деген бар экен. 4 бириңиз бар экен. Бул эгоңуз напсинги бийик дегенди билдирет. Эго күчтүү. Эго очень высокое. То есть вам очень кайненем дейт биякта. Смотрите, ваша задача теперь, смотрите, у вас нету чтобы дальше еще больше денег зарабатывать, сиз Кувейтке жөн эле барган жоксуз, акча үчүн бардыңыз да. И сизде билимди дагы такшалтышыңыз керек. Смотрите, мен өзүңүз билсеңиз керек, мен продюсер болуп Настя Пиксиден 350 миңге, Дулаттан 400 миңге азыр окуп атамын. Ага чейин Айгерим Теңирбергенден окугам, дагы көп наставниктерден окуп продюсерликти такшалтканмын. Сатууларды ал жактан үйрөнгөнмүн. И плюс ошону окуп атып, психологияны 3,5 жылдан бери окуп атам. Элестетиңиз, цифровой психологияны 1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, магистратурага барып окуп атам, кайра окуп атам. И бул билим аркылуу өсүп атам да мен, туурабы? И сизге азыр мен сиздин эгоңузду сындырам. У вас недостаточно знаний деп айтам. Для тройки это прям удар по поясу. То есть тройка же считает себя умной. Я вам говорю, у вас недостаточно знаний. Видите, понимаете, это очень... Да, это для тройки. Для троек это больно, потому что они считают себя умными. Но у вас недостаточно знаний было. Вы, если выбрали вот эту профессию и двигаться в этом направлении, вам нужно, во-первых, дагы да такшалыш керек, билимиңизди дагы. Сизде азыр ошол каш бир нерселер жазып атасыз, но Инстаграмды кандай иштетип атасыз, рилстер тартып атасызбы, монтаж кылганды билесизби? Монтаж жазып атып, вот, вы не техническая. Вы видите, как я монтаж делаю, рилстер чыгып атат, как я работаю, тек баракчамда иштеп атат, биягымда иштеп атат. И у вас вот, вам вот ошол нерсе, сиз жайыраак болушуңуз мүмкүн еще. Тройка турбайсыз, точно жайсыз да? Энергия, дисциплины нет. Дисциплины нет у вас. У вас дисциплины нету, бат чарчап каласыз, энергия. Вам нужно работать над этим. И духовностью көтөрүңүз. Энергия, дисциплинага түшүп, күнүнө 3 рилс чыгарам, күнүнө 5 рилс чыгарам деп өзүңүзгө план коюңуз. Кылыш оор болсо, анда СММ алышыңыз керек. То есть в вашем направлении это двигаться, ушул жакта кетишиңиз керек. Сиз Кыргызстанга келгенде элдер өзү чуркап келип, обучать этчи, пожалуйста, кундуз деш керек сизге. Ошол деңгээлге жетиш үчүн мен билбейм, мисалы үчүн жаңы жылдын астында 2-3 ай иштеп алып келесизби, канча ай иштеп келесиз. Бияка келгенде сиз ошо алыс үй бүлөңүздөн, башкалардан алыс болуп ошол жакта барып тапкан акчаны Бишкектен таба аласыз. Эгерде үй бүлөм, балам жанында отуруп иштеп акча табам десеңиз, азыртадан отуруп алып Инстаграмыңызды иштетип, компетенция, билимдерди алып, элементарный монтаж кыла албайт экенсиз, азыртадан навыктарды, работаларыңызды салып, отзывдарды салып, отзыв болбосо работаларыңызды салып, то есть до, после, вот компетенция жетпей атат. Бул жакта элементарный курс по мобилографии не хватает вам, технические части не знаете. Второе, продажаны үйрөнүшүңүз керек экен, вы не продажаны, билим жетишпей жатат. И третье, это дисциплинага түшүшүңүз керек. Дисциплина жок болсо, бириң окусаң дагы кыймылдабайсың, чарчайсың, внедрять ете албайсың ошол билимди. И у вас вот это тоже хромает, дисциплина. Прям от зубов. Мен үчүн эртең менен турганда 3 рилс күнүнө киргизүү бул тишимди жуубагандай эле. Тишим жуубагандай сезем, рилс киргизбесем. Элестетиңиз, это настолько дисциплина. Я же человек дисциплины, и вот это вам не хватает. Дальше, что у вас тут? Сиз тапкан акчаңызды эми сливать этип, ары бери кропошуңуз керек. Өзүңүз тройка болгонуңуз менен, атыңыз 3 болгонуңуз менен, акчанын эсеби, доходы, расходы, над этим тоже поработайте. Эмоциональный, мощный выгоранияга түшүп башташыңыз мүмкүн. И вы, вам свойственно где-то страдать, у вас единичек очень много, эго много хочет. Эго толстое дегенди билдирет. То есть напсиңиз көп нерсени каалап атат. И я просто, я не знаю, может, дети есть, муж есть, но мен азыр жөн эле нерсе айткан жокмун. Плюс-минус 3 ай, 6 ай иштеп алып Кыргызстанга келип ошол эле акчаны табыш үчүн, ошондон да көп акча табыш үчүн мен сизге стратегия, формула бердим. Эгерде түшүнсөңүз, баарын жазып, записти кайра угуп туруп, дептерге жазып алып, ошонун үстүнөн иштеп баштаңыз. Онлайн курс сатып алыңыз по мобилографии. Бүт чыгарып баштаңыз. Өзүңүзгө психологиялык тараптан билим жетпей жатабы, энергияңызды, өзүңүздү, жолдошуңуз, балдарыңыз келиңиз менин курсума Код души да. Ошол жактан, мисалы үчүн, ушул жакка келиңиз. Если дальше хотите, допустим, после Код души, мисалы үчүн, продюсированияны окуйм дегендерге мен СММди, ичинде мобилография бар, сатуу менеджер, продюсер 3 курсумду белекке берем так элечи.
То есть өзүңүздү полностью дальше алып кетиш үчүн. Я не хочу, чтобы вы там год-два года работали вдалеке от семьи и детей. Это вам сейчас дается испытание, может быть, время, как раз-таки выделить на себя время. Өзүңүздү чыгарганга, инстаграмыңызды мощно иштетип туруп, келип туруп, ушул эле брови, каш, губы, эмне кааласаңыз, хоть обучать этип кетсеңиз, андан да көп акча таба аласыз. Вам нужно обширно мыслить, понимаете, обширно. Я в Италии 4 года мигрантом была, няня, домоработница болуп иштечүмүн, $1000 алчумун. 1000 евро алчумун, 800 евро алчумун. Сейчас я зарабатываю намного больше. Это не просто так. Вам нужно... Видите, почему я зарабатываю больше? Билим, знание. Если бы я была тупая, вы бы вряд ли тройка вышла бы в эфир слушать меня. Тройка неумных, авторитетных не слушает. Тупойлорду укпайсыз да сиз так. Италия 5 Так. жылдан бери карап келет. Бүгүнкү болуп турган. 5 жылдан бери мени карап келесизби? Бите продюсерликтен бери билет болушуңуз керек, э? Башынан баштап. Вот, видите, башынан баштап, мен 5 жылдан бери мурун СММди убагында 1,5 миңден СММди баштагам. Андан кийин 3 миң, 5 миң болду. Андан кийин улам кымбат курстарга барып окуган сайын өзүм өсүп баштадым. Акча келип баштады. Как единичка Lexus'тарды айтып баштадым, джиптерди, машина, квартиралар келип баштады. Анан ошол маалда мамиледен жабыркап баштадым. И ошондон улам, у меня мама 7, муж 8. И ошол мамиледен жабыркап баштаганда анан психологияга келип баштадым. И именно психология мне помогла вот этот баланс, адамдык сапатты сактап калууга. Потому что акча келип, бүт признание баары келип атканда оңой эмес периоддор болот. Поэтому очень важно, психология баарына керек. Кандай гана болбосун, по-любому керек. Өзү менен иштегенге, ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө. Поэтому приходите, будем ждать вас обязательно. Өзүңүз менен иштеңиз. Расскажу пути, направления, как в этом направлении идти, куда учиться, что дальше делать. Сизге в любом случае нужно вот три почему единички тянется, знаете? Сиз мендей болуп тоже ошондой болгуңуз келет да, күнүнө ушинтип дисциплина, энергия, прям рилстер чыгып, личный бренд качать эткиңиз келет. Ошону каалайсыз. Может быть, ошону мен мисалы үчүн сизди кээ бир адамдар тааныбасам дагы мен кээ бирөөнү беститем да. Потому что алар ошо триггер ошол. Ошону каалашат и не позволяют себе, не знают либо как это сделать. Поэтому эгерде мен мисалы үчүн кээ бирөө мени бестетсе, мен үйгө келип ак кагазга жазам да, эмне үчүн бул адам мени беститип атат деп. И аягында почемунун аркасында мен андай болгум келет, ошону себе не позволяю деп чыгат. Либо менде алты жок да, эмне үчүн бул кыз мени беститип атат деп туруп ак кагазга жазып отурганда, она красивая, она ухоженная, өзүн аябай жакшы кийинет экен, боенуп сулуу болуп жүрөт экен, эс алат экен, жакшы кийинет экен. И я понимаю, что мен акча тапсам да, ошону себе не позволяю, потому что менде ал нерсе жок да. И я такая говорю: мне нужно вот это прокачивать, мага ошол нерсе жагып турбайбы депчи. То есть это касается эфирде отурган айымдарга дагы. Потому что, мисалы үчүн, кээ бирөө мени азыр көрүп, бестетишим, я кого-то могу бесить кого-то, да. И человек, хотя мен аны тааныбашым мүмкүн да, и это триггер называется. Эмне үчүн бул мени бестетип атат, мага эч нерсе жамандык кылган жок да. И раз ак кагазды аласыңар дагы жазасыңар. Даң, что в ней меня бесит? Өлө сүйлөйт экен, допустим, билими күчтүү экен, значит, я тоже хочу быть такой дегенди билдирет. Вот, второй момент. Дальше, перед разводом, не в тему, но я хочу рассказать. Перед разводом просто берем вот такой белый лист, жазабыз. Что я получу, если разведусь? Что я сохраню, если я не буду разводиться? То есть это очень важный момент тоже. И ошол нерседен дагы анализ кылып, кичине түшүнүү, эмне үчүн брактар разводится? Перестали общаться между собой. Все. Анан сиздин жолдошуңуз барбы жокпу билбейм. Негизи үй бүлөдө ушу күйөөсү отдельно, аялы отдельно эки жакка кеткен дагы негизи туура эмес да. Брак начнет рушиться. Либо экөөң чогуу кетишиңер керек, кыйналсаңар дагы. Анан еще балдар бар. Эмне үчүн азыр мигранттардын дагы балдары көп кайрылып атышат? Эмне үчүн мен даже балдарым жанында жатам? Кыйналсам да үйүмөн иштеп атам, потому что ошол эле кичинекей балдар кийин чоңоюп алып анан психологторго барышат. Мамам мени таштап кеткен, мамам мага көңүл бөлгөн эмес, мамам кечке иштечи деп ошол обида кала берет экен да.
негизичи бизде деле ошол нерсе болушу мүмкүн. Мамам мага көңүл бөлгөн эмес, бир туугандарына көңүл бөлчү. Мамам мени караган эмес, иштечи. То есть вот и все то, что в детстве вам не хватило, как у предыдущей, да, мы потом будем через деньги. Акчадан сүйүү издеп, кайра признание издеп баштайбыз. Бизге ошол нерсе жетпей калган. Ошон үчүн азыр ушул эфирди көрүп аткандар, записти көрүп аткандар, балдарыңарды күнүнө кучактап, сүйүү, энергия, мээрим, это все бесплатно. Күнүгө вот у меня прям эмеде жазылууда күнүнө балдарым кучактоо, күнүнө мен сени жакшы көрөм, күнүнө ошол нерсени айтуу и так далее. В вашем случае хотя бы онлайн болсо дагы обязательно об этом проговаривать и общаться с детьми. Как у тебя дела, что у тебя происходит, то есть спрашивать у них, общаться и так далее. Кайра ошол балдарга келип анан такалат. Азыр 50-60 жаштагы айымдарды эфирге чыгарсам, менин балам келиним мынтип атат, балам мынтип атат деп айтып башташат. Поэтому, чтобы вот этого не было через 10 лет, почти биз экөөбүз теңкенбиз, 89 сиз. Через 10 лет уже ошондой запростор менен анан эфирге чыгып баштайсыздар мага деп койбойм. Азыртадан работайте над собой. Азыртадан работайте над собой. И вот круто начнет меняться, когда вы придете в состояние благодарности, когда вы сами начнете вот это все делать. И мен сизге действительно от души совет берип атам. Инстаграмыңызды иштетип, навыктарыңызды көрсөтүп, азыртадан подписчик топтоп, ошол жактын жашоосун лайф блог, профессиональный блог алып баштоо. И как тройка, я понимаю, что вы тройка, и вам вот это сложно будет делать. Тем более вы не техническая, у вас даты рождения 5 нет. Вы не любите монтаж делать. Как вы байером были? Байер болдум деп атасыз дагы, байерлер мобилографияны тытат да, сиз кандай байер болгонсуз? Эч нерсе блок алып барбай эле байер Эмнегедир болгон ушу мобилография жагынан эме болуп атам да, аксапчы. Анан инстаграмды өзүмдүн келгениме 3 ай болду. Инстаграмды мемде бар. Ошону өзгөртөйүн деп келатам, бирок ошого колум барбай атат да. Дагы 3 ай жүрөсүз. Үчтөр ушундай да, мемде бар, мемде кылып атам, бирок на деле кылбай атам деген да. Вот үчтөр ошондой. Поэтому смотрите, лучше сиз либо баштайсыз, либо өзүңүз онлайн 5000 8000 10 000 СММ алып, я рекомендую все-таки, да, взять, потому что сиз бир баштап таштап коюшуңуз мүмкүн. Ну, данность такая, у вас дисциплины нету, и вы тройка. Тогда лучше деньгами платить и делать с этим человеком. Лучше взять тогда самым, скидывать материалы файлом, либо добавить iCloud фотосуна, галереяга сүрөттөр түшүп, главное сиз смыслдарды берип турушуңуз керек. Обратно не хватает компетенции болуп атат, билим. Элестетиңиз, контентке эмне деп чыгарам. Кувейттеги менин бир күнүм, допустим, мисалы үчүн мен Италияда жашагандыктан мен эмнени айта алам. Италияда эркектер аял семиз болсо дагы, эч нерсесин 4 баласы болсо да эч нерсесин кылабайт. Аялды жактырса ага үйлөнүүгө даяр. То есть какой-то триггерный хук рилстерди и так далее. Вам нужно цеплять вот это все и делать, говорить. Вот, Кундузайым, сизге ийгиликтерди каалайм. Очень много здесь компетенций вам надо нарабатывать. Продажаны үйрөнүшүңүз керек экен. Базовый мобилографияны үйрөнүшүңүз керек экен. Билим жетишпейт экен, өзүңүз менен иштешиңиз керек экен. Эго күчтүү, напсиңиз күчтүү, көп нерсени каалайсыз. Дисциплины не хватает, энергии не хватает, духовности не хватает здесь, любви к себе не хватает. Вы так нуждаетесь в любви, дорогая моя. Я вам желаю счастья, успехов. Приходите на мои курсы, приходите, психология тарауна келиңиз. Потому что все равно здесь работать, дальше расти, у вас уже понимание жол көрүнөт да. И бизде эми 3 айга бөлүктөлөө бар. Психологияны окугандан кийин дальше я вам могу подсказать, сказать, вот это вот так делай. И дальше прям на результат прям подписчиков набирайте этип, жаңы жылдын астында и так келет болушуңуз керек. Келердин астында сразу Кыргызстанга келгенде ошол эле акчаны, минимум ошол акчаны, максимум андан да көп акча таба аласыз. Я вам реально вот эту стратегию даю, я это вижу, потому что вы наставник, плюс еще сиз полезный нерсени үйрөтүп масштабка чыгара аласыз. Бизнеске жөндөмүңүз бар сиздин. Товар алып сатууга жакшысыз, дизайнинге, плюс стильный образдарды, эмелерди, обзорлорду жазасаңыз жакшы жарашат сизге. Миссияңыз беш турбайбы, кийимге маани бересиз да. Товарга жакшысыз, жандуу товар, услуганы сата аласыз. Плюс еще ошол услуга сата аласыз, и ошол услуганын товарларын сата аласыз. Жандуу жакшы сатасыз. И наставник болуп аласыз. Все, ийгилик сизге. Рахмат. Чоң рахмат. Очень много запросов бул жакта еще. Кайненелерди хотят разбор. Девочки, смотрите, я не могу сейчас негизи эле